Bismillahirrahmanirrahim. Брекет такса болобу, тишке болот. Сакал өстүрүү үчүн майстер бар экен, майлар дейби? Майлар болуш керек, а? Майлар бар экен, сүйкөсө болобу? Болот. Задатак жөнүндө маселе айтып бериңчи, кандай учурда кайтарып бериш керек, кандай учурда кайтарып бербесе болот? Машина сатып алганда, эгер машинасы текшергенден кийин машинасын бузук чыкса, ал кайтарып бериш керекпи? Задатак боюнча өз тууганда мындай. Эң жакшысы кайтарып эле берип коюңуз. Задатакты. Үй, машина, жер, ушундай болбой калды го, кайтарып берип коюш керек. Албетте, сизге эгерде зыян болгон болсо, Алланын алдында сиз билесиз да бунучу. Көбүнчө алма алып келди, бирөө анар алып келди, задатак берди, мен алам деп туруп, аны суроо өтүп кеткенден кийин сразу эле эме боло баштайт да. Ошол учурда зыян тартуунун өлчөмүнчөлүк задатакты алып калсаңыз болот да. Түшүнүктүбү? $10,000 товар. $1,000 задатак таштап кетти. Болду, алам деди. Анан жок да ошо ойду. Мен $500 күйдүм. Демек, задатак келгенде $500 алып калам дагы, $500 кайтарып берем. Эгерде $10,000 ошо $1,000 таштап кетти, эчтеке зыян тарткан жокмун. Анда бардыгын берем. Эгерде мен ошо $10,000 неме кылдым, $1,000, $1,000, $1,500 чейин зыян тартып кетем, бир сомун да бербейм. Түшүнүктүбү? Задатактын маселеси. Машина сатып алганда албетте текшерип көрүш керек. Текшерип көрүп, каратырып бир неме кылгандан кийин кол беришип алдыбы, бүттү ошо бойдо. Кээ бирлер мисалы айткандар бар, мисалы хияр деп коет, бул ыктыяр берилип, мүмкүн кээ бир ушу машиненин мисалы мотору, коробкасы жана башкалары азыр билинбейт, бир аз айдагандан кийин анан бузугу чыгып калышы мүмкүн. Бирок тиги бала дагы алып сатар болгон болсо да эчтеке кыла албайсың. Эгерде туура эмес болуп калса, ошол учурларда канча күндө билиниши мүмкүн деп. Бул өзүнүн пейили менен буздубу же мурунку бузулганды алдап туруп сатып бердиби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салганда айыптуу нерсени жашырып саткан бул арам болот деген. Өзгөчө мисалы даже мындай кылып уйлардын сүтүн сагабай коет экен да, сатайын деген алдындачы. Желүндү көрүнүп, мынакей мына канча, мунун баасы мындай. Алдап атат да бул азырчы. Ушундай нерселерден тыюу салынган. Макулбу? Өзгөчө айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям базарга чыгып калганда карайт эле будайларга колун салып, ным болуп калса айтат эле, ким мындай кыянат кылган бизден эмес дейт. Мисалы эми алдыганда ным кылып койсо салмактуураак болот да. Бул баарыбызга. Демек, сиздин жүрөгүңүз өзүңүзгө муфти. Сурасаңыз точно айтат. Алдап атасыңбы же туура айтып атасыңбы, башка алымдын сураганын керегиңиз жок. Бардыгынын. Кары болгум келет, бирок ата-энем каршы, эмне кылсам? Бишкектеги жакшы медреселерде кеңеш кылсаңыз. Карылыкка азыр билбейм эми азыр, медреселер азыр. Мол Арашан. Арашанда ошол жакта карылыкта медресе бар, Ибн Аббас болуш керек болмойм. Только Кур'ан окутат да, башка медреселерде бар. Пешим асыр намаздарын үйдө окуганда сыртыман окусам болобу? Жок. Сыртыман деп үн чыгарып деген сөзү го дейм оюмча. Жок. Пешим асырды туугандар, пешим асыр намаз бул ичинен окулат. Үйдө окуйсузбу, мечитте окуйсузбу, жалгызбы, жамаат менен ичинен окулат булар. Эгерде сыртынан окуй турган болсоңуз, анда сажда сак болуп калат. Себеп дегенде сирри ичинен окула турганды ичинен окуу важип, сыртынан окуй турганда үн чыгарып, ал же сырттан окуу важип болот. Дарб амин ат-сихра деген дары бар экен. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, алып колдонсок болобу? Мен билбейт экенмин. Көп жылдан берки кара дуа менен кимге кайрылсак болот? Жакшы молдону сунуштап бериңизчи. Бул центральный мечитте Кудратулла деген дамла бар. Ошого окутуп көрүңүздөр. Московский көкөлөдө. Же болбосо центральный мечитте дагы дамыналар окуйт ошол жерден. Же болбосо наркы Баха көчөсү менен жогору чыкканда Южный магистральдан
Сенна, Сунна деген бір медицинский центр. Ошол жерде дагы эми окушат. Ал жерге барыңыз. Үйдүн ичинде кара дуаны тапса болот экен го. Ошону кантип тапсак болот? Же молда чакырыш керекпи? Мен билбейм андайды. Кээ бирлер эми карайт мындай топурак чыгып калат, же болбосо ийне, шибеге жийип ар нерсе кылгандардын эми көптөн. Булар туугандар биринчиден бирөөгө жамандык каалап, кара дуа кылып, сыйкырлап, бул арам болот. Имандан ажырап кала турган амал. Өзүнө тозокту даярдап аткан амал болчу. Bundan сактаныш керек, тоба кылыш керек, кайтыш керек. Эми бирөөлөрдөн мага тийип калбасын дей турган болсоңуз, сүннөткө бекем болуңуз. Эң жакшысы Бакара сүрөнү окуп жүрүңүз. Ясин сүрө, Бакара сүрө, болбоду дегенде Ихлас, Фалак, Нас. Мен эс тарткандан бери кекечтене берем. Көпчүлүктө сүйлөй албай калам. Кантип айыктырам, Алла разы болсун. Siz zamzam içiniz Fatiha сүрөсүн дем салып. Fatiha açuçu. İnşallah kekечиңизди açат. Андан кийин иншалла Куран окуңуз. Курандагы окуңуз. Макулбу? Жаратканым өзү жеңил кылсын. Киши машыкта кылыш керек. Үйдө эч ким жок. Үйдүн алдында, элдин алдында сүйлөй албай калсаңыз, жөн эле эч ким жокто деле мына дуа алгалы бир маселени айтып бериң. Бир түшүндүрүп бериң. Учурда болгон, учурда эчкилерге айтып бергенде сабактарды. Эчкилер алда коюп алып. Ошондо Юсуф алейхиссалам Биньяминге алтын идишти салып койгону, бул бир жакшы иш кылганы, бир кичинекей жамандык кылса болобу? Жана биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай иш кылганбы? Жок, эми Юсуф алейхиссалам баягы Биньямин бир тууганын алып калыш үчүн ошол убакта Алла Тааланын тарабынан уруксат берилген ушу идишти алып, ушу тадбир менен алып калгангачы. Бул бир жаман иш деп айта алынбайт. Бул жөнүндө бир хила, айлама мындай, ошону бир мындай деп балдар, мен силерге бир нерсени айтайын. Кудай сактасын. Жалган сүйлөө бул арам. Бирок бирөөнү сиз билесиз акыйкатта, ушул өлүмгө кетип атат да. Өлүмгө кетип атат. Өлүмгө чечим чыккан. Ошол учурда сиз чын сүйлөсөңүз сактай албайсыз, бирок жалган сүйлөсөңүз сактай аласыз. Жалган сүйлөп болсун адамдын өмүрүн сактап калыш сизге фарз болот. Мындай бир шариаттагы өкүмдөр өзгөрүп турат. Өкүмдөр өзгөрүп турат. Мен чын сүйлөсөм, бунун жанын сактай албайм. Мен билем бул ак. Буга жала менен кетип атат өлүмгөчү, жала менен кетип атат. Ошол учурда мен жалган чын сүйлөсөм да сактай албайм. Анда жалган сүйлөөнгө уруксат бишер. Уруксат эмес, фарыз сага. Ошонун жала болгон адамдын жанын сактап калыш. Чоң атам менен чоң апам кайтыш болгон эле. Жарым жыл мурун. Азыр балдары кыздары сүрөт чектирип эстелик коебуз деп болбой жатышат. Эмне кылсак болот? Деги эле эстелик туурасында шарият кандай өкүм бар? Машалла. Как раз мына сабактын башында айттык эле. Болбойт мындай. Эгерде ушунчалык биздин ислам шариятыбызда туган, дагы айтабыз. Ким Алладан коркуп, дин менен ахиретим үчүн жашайм дегендерге биздин сөзүбүз. Болбой атат, тигинтип атат, биздин мойнубузда айтып кою. Айтып кою, жеткирип кою. Акысы менен түшүндүрүп кою, туура данышмандык менен жакшынакай айтып кою. Аткарбаса, аткарбайбы, Алланын алдында өзү жоопкер ал. Бирок эстеликке болбойт. Ушунчалык эгерде тиги көрүүнүн ушу адашып кетпесин тияктуу белги катары койсо болот. Бир ушунча таш коюп койсоңуздар, белги катары. Бирок азыркындай, мрамор таштар тияктан кылганы бардыгын ага өлүккө зыяндан башка эчтеке кылбайсыз, ачык айтып коеюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан бул. Биздин шариятыбыз 14 кылымдан бери Ханафи мазхаб дейбиз. Имам Абу Ханифанын айткан сөздөрү. Өлүккө зыяндан башка сиз эчтеке кылбайсыз. Анан көрө ага райым кылыңыз, өзүңүзгө райым кылыңыз. Мындай иштен кайтыңыз. Атасы балдары кичинекей кезинде баш таштап кеткен болсо жубайына. Балдары бойго жетип чоңоюп калган. Атасы өзүнүн жаңы үй бүлөсү менен жашап кетти. Балдары чоңойду. Нааразычылык бүттү. Суро балдарына күнөө болбойбу? Шариятта ата энесин ыраазы кылыш керек деген бар го. Туура айтасыз, жакшы мамиле кылыш керек.
Кандай болсо дагы атанын урматы өзүнүн ордунда. Ошон үчүн иншалла карап сөзсүз атаны урматтап, колуңуздан келишинче жаш кезек таштап кетти, бирок азыр бизго туугандар мышыктарга, иттерге, айвандарга, ар боорлуу жандыкка боорукерлик кылганын сообу бар деп пайгамбарыбыз айткан. Ар боорду жаныбарга. Эми карасаң, эми ата да ал, инсан ошон үчүн колуңуздан келсе жакшылык кылып кое бериңиз.